Жалпыңыздардан кутмандуу күнүңүздөр менен Келечек Турак Жай кооперативинин катталуучулары жана көрөрмандары. Бизде адаттагыдай эле сүйүнүчтүү, кубанычтуу кабар. Бүгүн дагы бир мүчөбүз ак өргөлүү болуп турат. Анан ошол мүчөбүздүн үйүнө кыргыздын салтын улай чачыланы чачып кирели деп чечтик. Баарыңыздарга ушундай чачыла чачып кирүү буйрусун кезектеги мүчөлөрүбүзгө да буйруса сөзсүз түрдө барабыз. Эжеке байке алган ак өргөңүздөр кут болсун, үйүңүздөрдө бир гана жакшылыктар боло берсин. Эми келиңиздер биздин көрөрмандар үчүн алгач Келечек кооперативин кайсы жактан угуп көрүп келдиңиздер? Биз тааныш аркылуу катталганбыз ушу Келечек кооперативине. Ушу Кудай кааласа үйлүү болуп турабыз, кубанычта чек жок. Демек туугандарыңыздан, тааныштарыңыздан болгон Келечекке катталгандар. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү да толук тааныштырып кетсеңиз, анткени биздин ар бир мүчөбүз өзүнүн кезегин онлайн түрүндө карап турат. Менин атым жөнүм Субанкулов Райымкул Алыкулович. Ушу Аксы районунун Кербен кыштагынын шаарында туулганмын. Сиз өзүңүз катталгансыз, өзүңүздүн атыңызга. Анан ушу үйдү издөө учурунда кандай нерселерди баштан кечирдиңиз? Анткени үй табуу да азыркы күндө жакшы эле бир кыйынлыкка алып келет да. Кыйын экен. Канча убакыт издедиңиздер? Бир ай. Бир ай, Ошол ак өргөңүздөр энеси менен жакты эжеке сизге. Сиз айтыңызчы. Мындай аурасы жакшы, киргенде өзүнүн көңүлүбүзгө туура келди. Ошол үйдү жактырып алып атабыз. Рахмат сиздерге дагы. Ошол ишеничибизди актап атасыңар. Ошо элдердин дагы Алла ыраазы болсун. Ошол. Канча суммага катталып, канча сумма төлөдүңүздөр эле Келечекке? Ошо баштапкы 700 миң төктүк, ошону общий 2 миллион 800ге катталганбыз. Катталгансыздар, бул үй канчага суммага түштү сиздерге? Ошондо 48.500 сомдон болду. Баягы биздин да башка көрөрмандар бар да. Келечек Турак Жай кооперативине чын эле катталса болобу, ишенсе болобу дегенчи. Ошолорго эмне дейт элеңиздер? Катталгыла, сабыр кылгыла, ошо сабырдын түбү саралтын деп ошо ак өргөлдү отурабыз. Сизчи эжеке? Ооба, ишенип келип катталсаңар убакыт өтүп алып калат экенсиздер, мынакей ак өргөл болуп отурабыз. Анан баягы кооперативдердин изучуусунда негизи эле кезектин жылышы да жайлап калбадыбы биздечи? Ошол убакыттарда кандай сезимдер болду эжеси? Балким Келечек Турак Жай кооперативи жабылып кетет, акчабызды албай калабыз деген бир ойлор болдубу сизде, саналар? Кичине ызычуу болуп атканда ойлогонбуз, эми кандай болот деп. Анан кийин бирок жана кезекти эме аркылуу көрүп турган жолдошум. Онлайн түрүндө. Анан жылып атканын билип, анан көп деле эме кылбадык. Кабардар болбодук. Жакшы. Анан негизи эле ошо кезектин жылбай жай жылып калышы эмнеден улам деп ойлойсуздар эжеке, өзүңүздөрдүн оюңуздар? Ошол төлөмдөр жана катталган адамдар төлөмдөрүн убагында төлөбөй коюп, баягы эме корпоративдердин айынан деп ызычуу болгондон кийин төлөбөй калышып, ошонун айынан кеч жылып калган деп билдик. Ошол катталып үй очередке келип, анан барып көргөндөн кийин ошодон билдик да ошондой экенин. Сиздер да ушул күнгө чейин төлөдүңүздөрбү? Ай сайын Биз башында төлөп эме болуп атканбыз, кийин төлөбөй калганбыз. Анда мүчөлөрүңүзгө да айтасызбы? Ай сайын төлөмдөрдү жүргүзүп? Ооба, ошол ай сайын төлөмдөрдү жүргүзүп турсаңар, батыраак жылып, силерден кийинки адамдарга дагы батыраак жылганга мүмкүнчүлүк болот экен. Ошон үчүн ай сайын төлөмдөрдү төлөп туруш керек экен. Чоң рахмат. Келечек кооперативине болгон сунушуңуздар, каалоо тилектериңиздер болсо айта кетсеңиздер болот. Ошо ийгилик атына жарашып ушу келечеги кең болсун кооперативдин. Бизден кийинки жазылган катталуучулар дагы ушинтип ак өргөлүү болсун эртерээк. Ошол Алла ыраазы болсун, ишиңерге ийгилик. Ошол келечекке бир кадам деген эме менен иштейсиңер, ошондой, аталышыңар. Ошол бир кадам, чындап эле бир кадам болуп, элдерге жардам кылып, ушинтип ак өргөлүү кылып сүйүнтүп жүрө бериңиздер. Ишиңерге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Чоң рахмат, сиздердин да үйүңүздөрдө бир гана жакшылыктар орун ала берсин. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Келерки биздин мүчөбүздүн ак өргөсүн барып кутуктаганга чейин саламатта туруңуздар.